Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгін 2010 жылы чыгып болгон окуядан алынган чөлдөгү гүл аттуу тасманы көрөбүз. 13 жашында турмушка чыккан кыз үй бүлөсүнүн бөтөн өлкөгө качып кетип дүйнөгө таанымал адамга айланып, жаш кезиндеги көргөн зомбулуктары тууралуу дүйнөгө жар салып ал нерсени токтотуунун аракетин баштайт. Анда эмесе даяр болуп калсаңыз, сөз башынан болсун. Что дочь, которая не обрезана, нечиста. Сомали өлкөсү какыраган талаада каарманыбыз Варис Жирие эчкилерди кайтарып жүргөндүгүн көрөбүз. Бир мезгилде ал жаңы эле туулган улакты көтөрүп жүрсө, анын жанына энелери келип, Вариске жардамын берип биргеликте эчкилерди кайтара башташат. Көрсө, каарманыбыз үй бүлөсү менен мал чарбачылык кылгандыктан көчмөндөрдөй жашашат экен. Алар талаада малга от түгөнгөн кезде дароо эле башка тарапка көчүшүп, тамак ар дайым тартыш болгондуктан апасы балдарына нанды сындырым кылып өзү бөлүп берчү. Ошол мезгилде эле кадр алмашып биз бир нече жылдан кийин Лондон шаарын көрөбүз. Бул оронгон кыз каарманыбыз Варис Жирие Лондонго келгенине 6 жыл болгондугуна карабай, англис тилин жакшы билбегендиктен кыларга жумушу жок, сел-саяк айланып калат. Ал күндүзү соода борборлоруна барып алып аргандай кийимдерди көрүп, убакыт өткөрүп, кийимдердин бирин өзүнө өлчөп көрөйүн десе, сатуучу келип, эгер сиз уурдай турган болсоңуз, мен азыр бул жерге күзөтчүлөрдү чакырамын. Андан көрө жакшылыкча эле кетип калыңыз десе, каарманыбыз дароо эле качып кетип калат. Мындан соң Варис ажатканалардын биринде эс алып олтуруп, жанагы сатуучу кыз менен дагы бир жолу кезекте. Анда каарманыбыз ал кызга бир нерсе айткысы келди деп айтор, ал кыз Варистен качып эле такыр артын карабай, Варис болсо анын артынан анча-мынча англис тилинде кыйкырып эле ээрчип жөнөйт. Бирок кандай болбосун жанагы кыз алыстап каарманыбыздан кутулуп кетти окшойт. Кечинде болсо Варистин барарга жери жок, жада калса жегенге тамагы дагы жок болгондуктан таштандылар да аңтар-теңтер кылып, тапканын жеп караңгы далдоо жерге барып олтуруп уктап калат. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Эртеси күнү Варистин көчөдөгү жашоосу кадимкидей эле уланып, ал автобустардын бирине чыгып, буга чейинки кызга дагы бир жолу жолугуп калгандыктан анын жанына келип дагы сүйлөгөнгө аракет кыла берет. Бирок ал кыз каарманыбыздын эмнени каалап жаткандыгын түшүнбөй дароо эле качып жөнөп, Варис болсо анын артынан ээрчигенин токтотпой такыр эле калбас болду. Биз ушул жерде каарманыбыздан качып жүргөн кыздын аты Мэрилин экендигин түшүнөбүз. Көрсө, Варис ага сенин үйүңдө бир күн жатып турайынчы деген сөздү айта албай жатыптыр. Анда Мэрилин акыр аягы каарманыбыз менен таанышып, анын суранычына макулдугун берип, өзү акча төлөп жашаган жатаканага алып келип, ал жердин башкаруучусунан уруксат сурайт. Анда башкаруучу аял макулдугун берсе, каарманыбыз барып анын колунан өп апа деп койсо, өзүн аябай эле башкача сезип кетет. Анткени бул аялдын балдары жок болгондуктан аны бирөө апа дегендиги өтө эле жат көрүнүш болчу. Я раньше никогда пол не видела. Ошентип эртеси күнү Мэрилин турса, каарманыбыз эбак эле туруп ал жердин бардыгын тазалап, анан дагы Мэрилиндин турушуна кофе ырастап коюптур. Анда Мэрилин Варистин жакшы кыз экендигин түшүнүп, ага жардам берүүнү каалап, кагазга бир даректи жазып берип, мен мурда ушул жерде иштеген элем. Сен дагы ал жерге барсаң, сени дароо эле ишке алышат, анткени ал жерге ар дайым адамдар керек. Ошол жака сөзсүз баргының деп, үшүп каласың деп үстүндөгү кийимин дагы чечип берет. Көрсө, Мэрилин Варисти тест атым ашканалардын бирине жөнөтүптүр. Айткандай эле Варис ал жерге барып дароо эле пол жуугуч болуп ишке кирип, тамактарды тазалап жаткан мезгилде анча-мынча калдыктарды чөнтөгүнө салып алчу. Биз ошол мезгилде ашканада китеп окуп отурган Терри Дональдсон деген адамды көрөбүз. Ал пол жууп жаткан Варисти көрүп, анын бет түзүлүшү аябай жагымдуу экендигин байкайт. Анда Терри дароо эле ишин кылып жаткан каарманыбыздын жанына келип, мен сулууларды сүрөткө тартып иштеймин. Азыр жаңы жүздөрдү издеп жаткан учурум, ошондуктан мен сага байланыш сандарымды таштап кетейин. Аны таштандыга ыргытып салбай, сөзсүз мага коңгуроо кылгының десе, каарманыбыз жанагы кагазды чөнтөгүнө салып алат. Мындан соң каарманыбыз жумушка орношуп бир аз акча тапкандыктан дароо эле Мэрилинге келип, өзү дагы жатаканага акча төлөп Мэрилин менен биргеликте жашай баштайт. Ошентип арадан бир нече күндөр өтүп, эки каарманыбыз бири-бири менен достошуп, Мэрилиндин жардамы менен Варис англис тилин үйрөнө баштаган. Бирок Варистен өзүн алып жүрүүсү жана анын акыл эси Мэрилинди аябай эле таң калтырбай койгон жок. Анткени суу тартыш жерде чоңойгон Варис жуунуп жаткан учурда дагы сууну аябай үнөндөп, эркектердин жанына келгенде аябай эле тартынып, алардын жүзүнө такыр карай алчу эмес. Анан дагы өзүнүн туулган күнү качан экендигин билбейт экен. Анткени Сомалиде дагы илгерки биздин ата-бабаларыбыздай туулган күнү жамгырлуу мезгилде болгон деп гана белгилеп коюшчу. Ошондой мезгилде эле Мэрилинге бир кайгылуу кат келет. Көрсө, ал балерина болууга аракет кылып, ар кайсы бий мектептерине тапшырууга аракет кылып жүрөт экен. Бирок бул жолу дагы аны кабыл албайбыз деген жооп келгендиктен Мэрилин кайгыга батып, Варис анын көңүлүн көтөрүүнү каалап, аны менен биргеликте түнкү эс алуучу жайга жөнөйт.
Анда Мэрилин ал жактан бейтаныш бала менен таанышып каалагандай эс алып, Варис болсо үстүндөгү кийимин дагы чечпей мындай нерседе биринчи жолу болгондуктан бир чекеде туруп калат. Бир кезде каарманыбыздын жанына дагы эле өзүнө окшогон караңгыда көрүнбөй калган Гарольд деген бала келип тааныша баштайт. Бул мезгилде Варис кара терилүүлөрдүн бардыгы Африкадан келген деп ойлоп жүрчү. Бирок Гарольд мен Нью-Йорктон келдим десе, Варис бул нерсеге аябай таң калып, кандай болбосун аны менен таанышып бир кезде Гарольд Варисти жеңил бийге чакырат. Өмүрүндө жеңил бийге түшүп көрбөгөн Варис бир мезгилде ал жерден качып чыгып кетти. Каарманыбыз көчөдө таза абада дем алып, мындан соң жатаканасына келип, бөлмөсүнө кирейин десе, ал жака Мэрилин буга чейин эле таанышкан бала менен келип, ал жакта маселесин чечип жатыптыр. Мындай нерсени көрбөгөн Варис аябай жаман болуп тескери карап олтурса, Мэрилин андан кечирим сурай баштайт. Биз ушул жерде бул динсиздер үчүн зынакорлук катардагы эле иш экендигин түшүнөбүз. Ошондуктан Мэрилин өзүн актап, эми мага дагы бул нерсе керек да. Анча-мынча эс алып турбасак болбойт го десе, Варис ага сен эмне отургузулган эмессиңби деп суроо салат. Эми Мэрилин чындап эле эчтекени түшүнбөй калды окшойт. Анда Варис сөзүн улап, жакшы аял деген отургузулуш керек да, сен деген жакшы аялсың го. Биздин салтыбызда ар бир кыз кичинекей кезинен эле отургузулат. Күйөөгө тийгенде гана аны күйөөсү ачалат, андан башка эч кимден ачканга акысы жок. Сен эмне мени түшүнбөй жатасыңбы десе, Мэрилин дагы деле түшүнбөй коет. Ошондо гана Варис өзүнүн уяттуу жерин ачып, ал жактын тигилгендигин көрсөтөт. Көрсө Варис чоңойгон Сомалидеги кээ бир салттарга ылайык кыз күйөөгө тийгенге чейин өзүн уяттуу алып жүрүш үчүн Зара менен этеккир чыкканга гана кичинекей тешик калтырып калган жактарын тигип салат экен. Варис буга чейин бул нерсенин бардыгы туура эле деп ойлоп жүргөн. Бирок Мэрилин уккан нерсесине таң калып, бул нерсенин жабайычылык экендигин айтып, бизде мындай нерсе жок десе, Варис көзүнөн жашын токтото албай ыйлай баштайт. Кандай болбосун жашоо уланып, каарманыбыз жумушуна барып кайрадан эле полун жууп жаткан. Бир мезгилде буга чейин ага байланыш сандарын таштап кеткен Терри дагы бир жолу келип, сен мага такыр эле коңгуроо кылбадың го, макул, мен түшүнөмүн, азырынча ойлонуп жатасың. Башкысы байланыш сандарымды жоготпосоң болду деп эскертип кетет. Мындан соң Варис Мэрилин менен сейил бактардын биринде тамактанып олтурган. Бир кезде каарманыбыз корбусунда Терри таштап кеткен байланыш сандарды берсе, Мэрилин аябай таң калып, бул адам деген таанымал сүрөтчү го, ал сени эмне жумушуна чакырып жатабы? Макул болсоң жакшы болмок экен, сен деген татынакай кызсың да. Чоң суммадагы акчаларды иштейсиң деп жаткан мезгилде эле каарманыбыздын ичи ооруй баштайт. Анда алар дароо эле ооруканага барышса, Варис менин акчам жок деп кабатырала баштады. Сыягы Варис Лондондогу ооруканалардагы биздикине окшоп болор болбос нерсеге акча ала берет деп ойлоду окшойт. Кандай болбосун каарманыбызды бир кезде дарыгерлердин бири карап, маселенин эмнеде экендигин түшүнүп, сиз бул ооруга эмнеге буга чейин чыдап жүрдүңүз? Бул тигилиштердин айынан этеккириңиз келген сайын ооруса керек. Батыраак операция кылбасак болбойт деп ал жерге каарманыбыз менен жердеш болгон сомалийлик бир жумушчуну келип котортуп берет. Анткени алар Варисти англис тилин түшүнбөйт деп ойлоду окшойт. Каарманыбыз дарыгердин сөзүнүн бардыгын түшүнүп тургандыгына карабай эле, сөзүн которуп берем деп келген сомалийлик бала, сен эмнеге уятың жок буякта жатасың? Ата энең эмне кылып жаткандыгыңды билеби? Булар биздин салтыбызга киришпей эле койсунчу. Уятыңды сактабайсыңбы деп кайрадан эле каарманыбызды тилдеп салат. Анан дагы дарыгерге бул кыз азырынча ойлоноюн деген жообун берди деп эле айтып коет. Ошентип ойго чөмүлгөн Варис ооруканадан чыгып жолдо бара жатып, көчөдөн оронгон мусулман аялдарды көрүп балалык кези эсине түшө баштайт. Көрсө Варис кичинекей кезинде ата энеси менен чогуу жашап жүрүп 13кө чыккан мезгилде эле бир бай кишиге 4-чү аял кылып күйөөгө берип салышыптыр. Анда Варис апасына эмнеге мындай кылып жатасыңар десе, сага өтө чоң суммадагы калың берди деп актанып, кызынын каалоосуна карабай эле аксакал кишиге күйөөгө берүүгө камданышат. Бирок Варис дагы бул нерсеге ынанып эле калып калууну каалаган жок. Ал түн окумда турат дагы Магадиште жашаган чоң энаси тарапка качып кетип калат. Бирок каарманыбыз жашаган аймакта Магадиш экөөнүн ортосунун аралыгы өтө алыс болчу. Жөө келе жаткан каарманыбыз арадан канча күн өттү белгисиз курсак ачып суу заптагы калып, алдан тайып жыгылайын деп калган мезгилде жолдон унаа келе жаткандыгын көрөт. Бактыга жараша унаа так эле каарманыбыз бара турган Магадишке барат экен. Ошентип Варис Магадишке дагы жетип издеген таянесине жолугуп, курсагын тойгузуп олтуруп калган мезгилде биз кайрадан азыркы күндөргө кайтабыз. Бул окуядан кийин Варис дароо эле бир чечимге келип, кайрадан ооруканага барып операция кылууну чечет. Ошентип операция ийгиликтүү өтүп, каарманыбыз ооруканадан дароо эле чыгып, буга чейинки Терри Дональдсон берген кагаз менен анын кеңсесине барат. Көрсө каарманыбыз сунушка макулдугун берип модель болууну чечиптир. Анда Терри ага суроо салып, сен эмне үчүн мындай чечимге келдиң десе, каарманыбыз мен жакшы жашоону каалаймын деп жооп берет. Анан дагы пол жугушка караганда модель болуу жакшыраак сыяктуу десе, Терри дароо эле аны олтургузуп алып сүрөткө тарта баштайт.
Ошентип каарманыбыз сулуулардын ишканасында иштеп, анын жаңы жашоосу башталып, ар кандай кийимдер менен сүрөткө түшүп, өзүн жакшы карагандыктан татынакай болуп чыга келет. Бирок каарманыбыз буга чейин шиш така кийбегендиктен бийик бут кийим менен такыр баса албайт экен. Анда ага башчылык кылган Люсинда шиш така менен басканда үйрөнгүнүң деп буйругун берип, анан дагы Вариске өтө бир жакшы жаңылыгын айтат. Сен келбетиң менен сулуулардын арасынан өтө жакшы ийгиликке жетесиң. Анткени сенде бардык мүмкүнчүлүк бар. Анан дагы мен өтө акылдуумун, сени көпкө жеткиремин. Жакында бүткүл дүйнөнү кыдырып сүрөткө түшүп келебиз. Сен мага паспортуңду бергиниң. Сага виза жасатайын деп Варистин паспортун алат. Мэрилин бул убакта дагы деле балерина болуу оюнан кайтпай ар кайсы жарыштарга барып, бирок эч эле майнап чыкпай жини келген бойдон жатаканасына кайтып келе жаткан. Анда каарманыбыз аны жолдон тосуп алып, ага белеги бар экендигин айтып, кымбат баалуу Gucci сатын белек кылып берет. Анан дагы Варис сен мага басканды үйрөтчү деп экөө жатаканага кирип алып, Мэрилин каарманыбызга шиш така менен басканды үйрөтө баштайт. Ты уволена. Из-за тебя я выглядела полной дурой. Бир мезгилде эле каарманыбыз жашаган жатаканага Люсинда келип Варисти уруша баштайт. Көрсө анын паспортунун мөөнөтү 6 жыл мурун эле бүтүп калыптыр. Ошондуктан Люсинданын ачуусу катуу келип, сага кеткен акчанын бардыгы текке кетти деп кыйкырынып, сен Англияда мыйзамсыз жүрөт турбайсыңбы, сени кайсы күн болбосун депорт кылып ийиши мүмкүн. Эртерээк эскертип койбойсуңбу десе, бул окуяны карап отурган мейманкананын башкаруучусу өзүнүн сунушун айтат. Көрсө ал аялдын документ жасап бере ала турган тааныштары бар экен. Анда Люсинда дароо эле кубанып кетип, ал аялга акча берип, каарманыбыздын документин жасатып берүүнү каалайт. А ты, дорогуша, теперь Варис О'Салливан. Что? Ошентип Варистин маселеси өзүнөн өзү чечилип, алар биринчи эле Парижге жөнөшөт. Бирок аэропорттон каарманыбыздын паспорту жасалма экендиги билинип, аны чек ара кызматкерлери алып кетишип, убактылуу кармоочу жайга камап салышып, Варис эмне кылышын билбей эле олтуруп калды. Ошол мезгилде каарманыбыздын эсине мурдагы күндөрү түшүп, биз кайрадан Варистин кичинекей кезин көрө баштайбыз. Варис таянесиникине келгенден кийин ага жагдайды түшүндүрсө, таянеси небересинин абалын туура түшүнүп, менин тааныштарымдын бири Англияда жашайт. Ал Англиядагы Сомалинин элчисинин аялы. Ага үй жумушчусу керек экен, сени ал жака жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мен сени ошол жака кетиремин, ансыз деле Сомалиде согуш болоюн деп калды окшойт. Европада эркиндикте жашайсың деп каарманыбызды аэропортко жеткирип жөнөтүп жиберет. Бирок өкүнүчтүүсү Варистин Европадагы жашоосуз деле эч кандай жыргалчылык менен коштолгон жок. Ал элчиликтин имаратына кирген бойдон ал жактан такыр чыкпай үй жумушу менен гана алек болуп, эки жакты тазалап ал жерде көп жыл жүргөндүгү менен каарманыбыз менен эч ким сүйлөшпөй. Ошондуктан Англияда 6 жыл жүргөндүгүнө карабай англисчени эч эле үйрөнбөптүр. Ошондой күндөрдүн биринде сыналгыда Сомалидеги жарандык согуш бүтүп, төңкөрүш болуп өз элин аткалаган мамлекет башчысы өлкөдөн качып кеткен болот. Демек Англиядагы Сомалинин элчилиги дагы жабылыш керек болчу. Анда каарманыбыз бул маалыматты уккандан кийин Сомалиге кайта албаслыгын түшүнүп, имараттан чыгат дагы качып кетип калат. Көрсө Варис ушул окуялардан кийин гана Мэрилинге жолугуптур. Биз мындан соң кайрадан бүгүнкү күндөргө кайтып, каарманыбыз камалып отурган жерде миграция кызматкерлери чыгарып, сиздердин элчилигиңиздер жабылгандан кийин сиз 6 ай ичинде качкын катары документ тапшырып өзүңүзгө паспорт алсаңыз болмок. Макул эмес, сиздин билбестигиңиз болду окшойт. Биз сизди бул жерден чыгаралы. Бирок жума сайын өзүңүз келип текшерүүдөн өтүп турушуңуз керек деген шарт менен чыгарып жиберишет. Ты обошлась мне в 1000, золотко мое 1000. Көрсө Люсинда өтө кымбат баалуу жактоочуларды жалдап каарманыбызды чыгаруунун жолун таап алыптыр. Бирок ушуну менен эле каарманыбыздын документ иштеринин маселеси бүтүп калган жок. Ал эми Англияда иштегенге уруксат кагазын алуунун жолун издеп, курбусу менен кеңешип олтуруп Варистин оюна бир нерсе келет. Көптөн бери каармандарыбыз жашаган жатаканада Нил деген бала иштечү. Нилге каарманыбыз жаккандыктан ал Варис менен сүйлөшкөнгө аракет кыла берчү. Ошондуктан Варис ага өзүнүн сунушун айтып, эгер мага жардам бергиң келсе, экөөбүз үйлөнөлү. Сенин документиң аркылуу мага дагы документ алганга мүмкүнчүлүк болот экен десе, Нил ойлонбой эле дароо макулдугун берип, бакыт үйүнө барып нике кагаз алышып, маселени дароо чечет. Анан дагы миграция кызматкерлери текшерип калбасын деп экөө биргеликте Нилдин үйүндө жашай башташат. Ошентип Варистин сүрөткө түшүү иши уланып, ага бул жолу кийимиңди толугу менен чечкиниң деп буйрук беришет. Анда Варис өзү деле бул нерсеге көп каршы болбогондуктан дырдай жылаңач болуп эле сүрөткө түшө баштайт. Эгер бул дүйнөнүн жакшы жашоосуна болгон умтулуу ушул нерсеге алып келсе, чыныгы дүйнөсүнүн жакшы болуусу үчүн чөлдө эчки кайтарып жүргөндүгү 100 эсе пайда болмок. Эми кандай болбосун, Варис өзүнүн жашоосуна болгон көз карашын өзү чечти окшойт. Ал сүрөткө түшүүдөн эч эле тартынбай, сүрөтчү кандай ыкман айтса бардыгына туруп берип жатты. Бул убакта каарманыбыз Нил менен чогуу жашап жаткандыгын билебиз. Убакыт өткөн сайын Нил Варисти жакшы көргөндүктөн ага тийишкенге аракет кылып, Варисти жакшы көргөндүгүн ачыгын эле айтып, колдорун анча-мынча ойното баштайт. Варис болсо документ алыш үчүн ал нерсенин бардыгына чыдаганга туура келип, кээ бир учурда миграция кызматкерлери түн окумда келип каармандарыбыздын чогуу жашап жаткандыгын текшеришчү. Бир күн эле Варис Мэрилинге келип даттанып, мен Нилге чыдабай калдым, ал мага жабыша баштады го.
Ушудан көрө депорт болуп кетсем жакшыдай десе Мэрилин аны сооротуп, аз эле убакыт калды го, бир аз сабыр кылып койсоң документиңди аласың. Анан Нил менен дароо эле ажырашып кетсең болот десе каарманыбыз көнгөндөн башка аргасы жок экен деген түшүнөт. Ошентип Нил дагы деле жабышкандайын койбой, каарманыбыз болсо сабыр кылгандан башка эч кандай кыймыл кыла албай, бактыга жараша күндөрдүн биринде Вариске Англияда жашаганга толук мүмкүнчүлүк бере турган документи келет. Анда ал дароо эле Нилге ыраазычылыгын билдирип, анын нике шакегин тапшырып берди. Ушул күндөн кийин каарманыбыздын иши оңунан чыгып, ал ар кайсы көргөзмөлөргө барып, өзүнүн сулуулугун көрсөтүп эл арасында аты чыга баштайт. Варистин сүрөтү жада калса гезиттерге чейин чыгып, Мэрилин ал гезитти элдерге мактанып, бул кыз менин сиңдим болот, мен аны ажатканадан таап алганмын деп бардыгына жар сала берет. Ошентип арадан убакыт өтүп, Варис аябай көптөгөн акчаларды таап, укмуштай үйдө жашап калган эле. Ал иш сапары менен Нью-Йоркко барган кезде тасманын башында эс алуучу жайда таанышкан Гарилдти эстейт. Көрсө Гарилд каарманыбызга өзүнүн үйүнүн тарыхын жазып берген экен. Анда Варис арадан көп жыл өтүп кеткендигине карабай эле Гарилдтин үйүнө жөнөп, бирок ал бала бул убакта үйлөнүп бактылуу болуп кеткендигин көрөт. Анда Варис өзүн аябай эле жаман сезип, ийгиликке жетишип байыгандыгы менен дагы деле бакытсыз экендигин түшүнүп, жашоосун дагы бир жолу алмаштырууну чечип, BBC кабарчыларына өзү тууралуу маалымат берип, алар менен биргеликте Африкага үйүнө жөнөйт. Көрсө каарманыбыз чөлдөн чыгып кандай ийгиликке жеткендиги тууралуу элге маалымат берүүнү каалаптыр. Анан дагы үйүнөн качып кеткендигине 20 жыл болгондуктан 20 жылдан кийин гана апасы менен көрүшөт. Ошентип BBC'нин чыгарылышынан кийин каарманыбыздын окуясын бүткүл дүйнө билип, Варисти дүйнөгө таанымал андан башка гезиттер дагы чакыра баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде Варис гезиттердин бирине өзү жөнүндө толугу менен чындыкты айтып берүүнү чечет. Ал кабарчынын убадасын алып, сиз мен айтып берген нерселердин бардыгын ачык айкын чыгарышыңыз керек. Эгер убадаңызды берсеңиз, мен сизге өзүм жөнүндө окуя айтып берейин. Жакшылап угуңуз деп өзүнүн 3 жаштагы окуясын айтып бере баштайт. Көрсө бул сомалилик мусулмандардын адамзаттын кыжырын келтире турган өтө бир жапайыдай салты бар экен. Алар кыз балдарды кичинекей кезинен эле уятына бекем болсун деп отургузушуп, атайын дарыгерлер кыз балдарды уяттуу жериндеги кээ бир мүчөлөрдү кесип алып коюшат экен. Кесилип алынган мүчөлөр кыз баланын дүүлүгүсүнө жооп берүүчү дененин бир бөлүкчөлөрү болчу. Кыз бала күйөөгө тийгенге чейин эч кандай туура эмес жолдо жүрбөсүн, күйөөгө тийгенден кийин дагы күйөөсүнө гана ишенимдүү болсун. Чыныгы аял болуш үчүн сөзсүз отургузулуш керек деген салтты карманышкан болот. Бул окуяларды каарманыбыздын өзүнүн оозунан угуп жаткан кабарчы көзүнүн жашын токтото алган жок. Ошентип Варистин окуясы Бириккен Улуттар уюмуна чейин жетип, каарманыбыз дүйнөдөн топтолгон бардык кабарчылардын алдына чыгып сүйлөп, мен өзүмдүн үй бүлөмдү, өзүмдүн өлкөмдү жакшы көрөмүн. Бирок 3000 жылдан бери бизде ушундай маңкурттук салт бар экен. Өлкөбүз мусулман динин карманат, бирок Куранда бул тууралуу эчтеке жок экен. Бул адамдардын чыгарган жырткычтыгы. Бул нерседен менин 2 сиңдим каза болду. Алардын бири отургузулгандан кийин көп кан жоготуп каза болсо, экинчиси төрөт учурунда төрөй албай баласы ичинде калган бойдон өлүп калды. Мен кичинекей кезимде кыз болгондугума аябай өкүнөт элем, бирок бүгүн мен кыз болгондугума шүгүр кыламын. Анткени башымдан өткөн окуя мен кыз болуп жаралгандыгым үчүн эмес, адамдардын сабатсыздыгынан болуптур. Бул нерсени токтотушубуз керек деп элдин алдына чыгып өзүнүн талабын коюп, ошол окуядан кийин бул салтты карманган өлкөлөрдүн салтына тыюу салына баштайт. Көрсө такталган маалыматтар боюнча дүйнөдө 130 миллиондой кыз отургузулуптур. Бул нерсе официалдуу түрдө мыйзамсыз деп эсептелгендиги менен азыркы учурда деле кыздар отургузулуп жатат экен. Достор, ушундай мүнөттөрдө бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтырып коюңуздар. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ар дайым жаңы нерселерди үйрөнүп, сабатсыздыгыбызды жоюунун аракетинде бололу.